3 жана 4 рекеттүү парыз намаздарда 3 жана 4 рекеттин Фатиха сүрөсүндөн кийин амин айтылабы? Фатихадан кийин амин айтылынат. Фатихадан кийин айтылынат гана амин айтылынат. Жалгыз болсоңуз деле. Жалгыз окусаңыз деле, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, кимдин ким Фатихадан кийин амин деп айтса, анын амини менен периштенин амини дал келип калса, мурунку бар күнөөлөр кечирилет деген. Бир риваят айтат, бул амин деген бул мөр дейт. Фатихадагы тилек дуаларга мөр басылат бул. Ошон үчүн иншалла качан Фатиха окулса, анын аркасынан амин деп коюш керек. Чүнкү намазда деле амин деп Фатихадан кийин амин айтуу намазда туугандар бул сүннөт.